Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу ели жұрт, момын мұсылман бер туғандар, барыбыз өлкөбүздө эмне окуялар болуп жатканын көрүп билип турабыз. Эң негизгиси тынчтыкты сактап калалы. Анткени бул тынчтык Аллахтын берген неематы, жакшылыгы. Ар бир неемат, жакшылык бизди Аллахка жакындатпаса, ал биз үчүн бале болот. Бизге чейин жашап өткөн адамдар тарыхына карап көрсөк, кайсы бир элде тынчтык болгон болсо, алардын дүйнөсү да акырети да өнүккөн. Мекке шаарын Аллах Таала тынч шаарлардан кылгандай, биздин өлкөнү да Аллах Таала тынч шаарлардан кылган. Өлкөбүздөгү тынчтык үчүн ар бирибиз жоопкербиз. Жана бул тынчтык үчүн да, бул берилген тынчтык үчүн да кыямат күнү суралабыз. Эркин болуп жашаганыбыз, өз үйүбүз, мамлекетибиз, өлкөбүз болгону бул чоң бир неемат. Акыретибизди ойлойлу, иманыбызды, өлкөбүздүн келечегин жана балдарыбыздын келечегин ойлойлу. Тынчтык болсо гана баары нерсени чечсе болот. Талаш тартыш менен эч бир нерсе чечилбейт. Кайра бөлүнүп жарылуу күчөгөндөн күчөйт. Сабырдуу бололу. Намаздарыбызда дуа кылалы. Аллах Тааладан тынчтык сурайлы. Дагы айта турган нерсе, мындай тополоң ызычуу болуп жаткан кезде эч бир мусулмандын мал мүлкүнө кол салбагыла. Мал мүлктүн эсебин ала турган Аллах, ар кимден Аллах бирме-бир эсеп алат. Акыретибизди ойлойлу. Бир бузук иштерге себепчи болуп калбайлы. Колубуз менен, тилибиз менен ким бир мусулманга зулум кылган болсо, Аллах Таала албетте кыямат күнү анын акысын алып берет. Бирөөгө зулумдук кылган адам кала берсе, бул дүйнөдө да жакшылык көрбөйт. Зулум көргөн адам дуа кылып жиберсе, каргыштап жиберсе, анын дуасын Аллах кабыл алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мазлумдун дуасынан корк деп айткан. Анын дуасы менен Аллах Тааланын ортосунда эч бир парда жок деп айткан. Ошондуктан бирөөнүн мал мүлкүн тоноо, кан төгүү, бирөөнүз уруу, сабоо, бул зулумдук. Бул зулум болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдин исламы жакшы деп суралганда айткан экен, ким анын колунан жана тилинен зыян көрбөсө деп айткан. Ошондуктан сабырдуу бололу. Тополоң жаңжал менен эч бир нерсе чечилбейт, акыры жамандык болот. Ар бир нерсени акыл калчап иш кылалы. Бул бийлик деген, мал мүлк деген нерсе ар бир инсандын колунда убактылуу, ызычуу салуу менен эч бир нерсени чечүү мүмкүн эмес. Эгер бизди башкарган адамдарды жакшы болсун десек, анда оңолууну, жакшы болууну өзүбүздөн баштасак, ар бир инсан өзүнөн баштаса, үй бүлөсүнөн баштаса, ошондо коомдо жакшылык болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айткан, силер өзүңөрдү өзгөртпөйүн, мен силерди өзгөртпөймүн деп айткан. Балдарыбызга, үй бүлөбүзгө көңүл бурайлы, ошондо баарысы жакшы болот. Азыркы кездеги мына ушул абалга дуа кылууну унутпаңыздар. Валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.